Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар? Бүгүн кезектеги электрондук сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы эстелик сүйлөйт поэмасынын таалим-тарбия берүүчүлүгү. Демек сабагыбыздын максаты окуучуларга ушул поэманын таалим-тарбия берүүчүлүгүн үйрөтүп, аларды ата мекенди сүйүүгө, ата мекенди даңктоого жана мекенибизди коргоого тарбиялоо. Балдар, ушул экранда көрүнүп турган суроолорго жооп берүүгө аракет кылып көрөлүчү. Ушул ырда айтылат: арасында ушул бактын таштан бүткөн эстелик турат дайым кандуу күндүн салдатындай томсоруп. Демек ушул бактын арасында тургузулган эстеликтер кимдерге арналып тургузулуптур? Албетте, булар улуу ата мекендик согуштун жоокерлерине арналып тургузулган эстеликтер экен. Акын эмне үчүн бул эстелик адам болчу бир кезде, бул эстелик кыргыздарда жүргөн болчу бир кезде, кыргында ал ата мекендик согушта ал кессе да башын душман алдында ыйлабаган эч качан деп айтат. Кандай ойлойсуң? Бул эстелик адам болгон бекен? Бул таш болсо өзү, анан кандай бул адам болот? Демек, бул ошол адамдардын, жоокерлердин элесине арналып тургузулган эстеликтер экен. Демек, акын бул чыгармада кайсыл жылдарды сүрөттөптүр? Бул чыгармада ошол улуу ата мекендик согуш мезгилин жана согуштан кийинки тынчтык мезгилин дагы сүрөттөгөн экен. Эми балдар айткылачы, силер шаардан, айылдан, ушул жолуңардан эстеликтерди көрсөңөр керек, Эгер көргөн болсоңор, ал эстеликтерди көргөндө тарыхына кызыгып, бул кандай эстелик экен, бул кимдин элесине тургузган эстелик экен деп кызыгып көрдүңөр беле? Эгерде силер кызыгып көргөн болсоңор, ал эстеликтер жөнүндө өзүңөрдөн улуу муундардан сурап, кандай эстелик экендигин билген болсоңор, ошол эстеликтер жөнүндө ушул дептериңерге жазасыңар. Демек, ошол эстеликтерди көргөндө силерде кандай сезимдер пайда болду? Ар бир эле жүрөгү бар, сезими бар адамдарда эстеликтерди көргөндө сөзсүз түрдө кандайдыр бир сезимдер пайда болот. Силер эстеликти көргөндө силерде кандай сезим пайда болду? Ошол пайда болгон сезимди силер сүрөттөп дептериңерге жазгыла, же болбосо ошол сезимдерди тизмектеп жазгыла. Демек, балдар, таш адамга жан кирди, карасаң журт эстеликти деген ырсаптарынан силер эмнени түшүндүңөр? Эмне ошол таш адамга дагы жан кирип кеттиби? Кантип жан кирип кетти? Демек, бул ырсаптары акындын ушунчалык чыгармачыл акын экендигин айгинелеп турат. Бул ырсаптары менен акын эмнени айткысы келди? Демек, өз мекени үчүн өз жанын курман кылган жоокерлердин эрдигине ар дайым таазим кылууну, аларды ар дайым баалоону жана ушунчалык кыйынчылык менен өз жанын курман кылуу менен сактап келген биздин мекенибизди көздүн карегиндей сактоону, мекенибизди сүйүүнү жана мекенди коргоону айткысы келген. Демек, балдар, ушул поэмадагы эстеликтин сүйлөгөн сөзүн тапкыла жана ошол сөздөрдү жаттагыла. Балдар, демек, бул поэмадан кандай таасир алдыңар?
Силер бул поэмадан өзүңөргө кандай тарбияны ала алдыңар? Силер эстеликтер, анын баалуулугу, тарыхы жөнүндө элге же өзүңөрдөн кийинки муундарга кантип жеткирмексиңер? Мисал үчүн ушул Майрамкан Абылкасымова эжебиз бизге ошол эстеликтердин эмне айткысы келгендигин, эстеликтердин баалуулугун өзүнүн ушул поэмасы менен бизге жеткириптир. А силер өзүңөрдөн кийинки муундарыңарга кантип жеткирмексиңер? Мына ушул жөнүндө ойлоруңарды дагы дептериңерге жазасыңар. Анда эмесе силерге үйгө тапшырма. Ушул көргөн, билген эстеликтериңерди жана ал эстеликтерден алган таасирлериңерди сүрөт аркылуу чагылдырасыңар. Аткарган тапшырмаларыңардын баардыгын классрумдан жөнөтөсүңөр. Кантип жөнөтүүнү силер билесиңер. Анда эмесе ушуну менен сабагыбыз аяктады. Кийинки сабактан көрүшкөнчө аман болгула.